Assalamu alaikum туғандар, жалпы аталар, ағалар, достор, өзгөчө багбандар, сак саламатсыздарбы? Сиздер Тез Кабар медиа компаниясына караштуу Эл Кабар каналын көрүп жатасыздар. Туғандар, багбандар, биз бүгүн Араван жергесиндебиз. Азыркы учурда январь болсо дагы күн аябай жылуу болуп турат. Араванды билсеңиздер керек, мээнеткеч калк болгон Араван жергесине келдик. Айбек агамдын үйүнө келдик. Бүгін мына ушул эле жерден сиздер биогумус, сөл жыландарды, кулпунайларды жана анар көчөттөрдү, анар бактарды көрөсүздөр. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Айбек ага, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, амансызбы? Рахмат. Иштериңиз. Сиздин атыңызды алыстан угабыз, акыры өзүңүздү деле таап келдик. Аравандын Чегабатынын Кызыр абатында экенсиз да. Кызыр абат айылы. Кандай кылып атасыз? Багманчылыгыңыз, ишкерлигиңиз болуп атабы? Болуп атат. Алып атасызбы чарчабай? Аллага шүгүр болуп атат. Мындан бир 10 жылга жакындап калды окшойт баштаганыңызга багманчылыкты. 10 жылга жакындап калды, ооба. Бир 7 жыл, 8 жыл болуп калды 10 жыл. Келиңиз, бүгүн эми чакырдыңыз. Бир келип кетиңиздер депчи. Ооба. Биогумусту баштаптырсыз. Ооба, ушул Кулпунайды мындан бир канча жыл алдын баштадыңыз. Анарды тим бойло бир 10 жылга чамалап калды окшойт. Ошондой. Бул жактан биогумустан баштай берели анда. Ооба. Биогумустан баштайлы болсо. Канча тонна биогумус, качан баштадыңыз дегенде, Айбек ага, бир четинен бир ишкерлигиңиз тууралуу айта бериңиз. Эми биз баштаганыбызга азыр өзү 1 жыл болду. Как раз ушундай январь айларында баштаганбыз. Биогумус ушу кызыгып калып интернеттен көрүп. Şu 1 жыл болуп калды, азыр таяр болгон şu биогумус бар, бирок элеп таярлаган жокпуз, аз-маз таярлап баштадык. Бир 10-15 тонна ушундай биогумус бар. Бул эми элен-элеги. Элен-элеги, ооба. Андан сырткары жылан деле болсо керек эле, сөл жылан. Ооба, жыландар бар, эми мына жерде таяр болгондон кийин жыланды алып барып таштаганбыз башка полияга. Ошол жерде таяр болуп атат, эми баары азыр көрсөтөбүз олорду. Жакшы, келиңиз анда ишиңизди, ишмердүүлүгүңүздү бир четинен көрсөтө береличи. Каерде болуп атат биогумус? Аблаго 5лик дапке. Ушу мына биогумусту эми таярын көрсөтүп өтүп кетели. 5лик тапке, 5лик. Бул жака таштадыңызбы? Үйдүн алдына эле. Она 5лик. Ооба, ушу эми биринчи башталышында мына сууга жакын, токко жакын. Буга обязательно эми насос керек, ток керек, суу чачып туруш керек постоянно. Ошонун эсебинен ушу жерде баштаганбыз, бирок бул жерде азыр алынат. Основной масса талада. Талада болот аслында. Ал бүт бар азыр биогумуспу, Айбек ага? Ооба, бул биогумус, таяр биогумус бул. Келиңиз. Жеп жерден ачалы, көрсөтөлү дегендей. Мына ушу любой жеринен көрсөтсөк боло берет. Мына үстүнө мына кичине болсо да жалбырак таштап койгонбуз. Муну основной буда немени иштелип чыккан уже даяр биогумус азыр, а? Иштелип чыккан биогумус. Жылан алдыңыз беле? Жыландарын алып алганбыз бул жерден. Дагы эле көп бул жерде. Бирок эми мына күн ысык болгондугунун эсебинен мына үстүнө жалбырак таштап койгонубуз эсебинен аны өтө тез көбөйөт бул сөл жылан. Ошонун эсебинен мына көбөйүп кеткен дагы. Машалла. Келиңиз, бир казыңыз таштаңыз. Эртең муну аз-маз дагы алып алабызбы же ушун бойдон элеп эмне кылабыз муну. Көрүп атасыздар, тугандар. Основной Араванын Кызыр абатында иштелип, даярдалган биогумус. Жыландарды бир катар алыптыр, күн жылуулугуна байланыштуу. Дагында эле личинка таштап, көбөйүүнүн жолунда экен. Көбөйүп кеткен. Муну эми эртең күн ысыганда аз-маз үстүнө жагын көң коюп, жыландарды дагы алып алсак болот, сөл жыландарды. Жагын алып чыгарасыз. Ооба, ушу. Основной ушу. Канча ушул жериңизде канча бар? Эми тоннасын точно айта албайм, 10-15 тонна болуш керек. 15 тонна. Сиз өзүңүз баякы багбан болгондугуңузгабы бунун көпчүлүгүн эле өзүңүз иштесеңиз керек? Ооба, буну эми основной бизнес үчүн эмес, баягыда өзүбүз иштеткен немесин боюнча баштадык эми. Дыйканчылыктарыбыз бар, клубникаларыбыз бар, анар бар, багыбыз бар. Аны дагы көрөбүз алдыңкы көрөбүз, Кудай кааласа. Ошолор жыландарыбыз каякта бир элеп, бир сатып атасызбы бир чекесинен? Саттык эми баштадык, аз-маз элешти баштадык, onu da азыр көрсөтүп өтөбүз. Эленгенин. Эленген. Келиңиз, жүрүңүз. Бир четинен айтып кетиңиз. Мен мындай өзүмдүн үйүмдө жүргөндөй жүрө берейинби Айбек ака? Кана, ооба, конечно, жүрө бериңиз. Тугандар, Айбек аканын үйүнө, коросуна киребиз. Көчөттөрдү көрөбүз, багбанчылыкты көрөбүз. Бир жылда канча түшүм берип атат, аны деле сурайбыз эгер сыр болбосочу. Ооба. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Бул жай кандай болуп калды Айбек ака? Бул жер эми буну өзүбүздүн тилде бир аддом деп коебуз. Мындайча айтканда. Ушу клиент кеп калса, талада таппай койгонубузда ошол жерден сатабыз. Немени, сөл жылан сата турган жер. Бул эми сөл жылан бунун ичинде. Сөл жылан, бул жерге таштаганын себеби үйгө жакын, основной өзүбүздүн үйдөн чыккан,
кону кошулардан топтоп, аяктан бияктан топтоп алып келип, основной үйдөн чыккан баягы отходдорду почок Ушул жерге. ушул жерде ушуларга берип турабыз. Эмнеге дегенде ушу почоктун өтө пайдасы чоң. Билгендер жакшы билет. Мунун көбөйүшүнө өтө жакшы таасирин тийгизет. Мына калың кылып 40-50 см жалбырак менен жаап койгонбуз. Шартын жакшы түзүп берсе, жакшы көбөйөт. Мына калың кылып койгонбуз да үстүнө. Өтө калың. Мына бул ысык температурада көбөйө берет. Ичи бүт эле жылан го Айбек ака. Ооба, мына өткөндө кичине жаңы көң таштап койгонбуз. Мына картондарда бул өтө витамин болот. Бул витамин болот, бул пайдасы бар, ошон үчүн картон ташталган. Мынакей туугандар, айтайык сиздер жол жактан көргөн иштелип чыккан биогумустун жыландарын ушул жака алып өтүшүптүр. Жыландын жайнаганын көрүп атасыздарбы? Сөл жыландын. Бул кабат-кабат болуп кете береби? Ооба, жалбырак. Мына почоктордон таштап эме кылып койгонбуз. Ичине караңыздар өзү. Мына. Машалла. Бул ушундай. Сиз башкачараак методун ойлоп тапкансызбы дейм, Айбек ака? Буну баягы үстүнү жабып, анан дагы бир жерге көмүш керек дешет эле го? Жок, ошондой дешет эле, бирок аны расход кылып кереги жок экен. Баягы көпчүлүк яма кылып эме кылышым кылат, баягы теплицаларда кылат. Бул өзүбүз бесплатный неме, баягы жалбырактардан эле алып келип, бийигирээк кылып үйүп салып, ошо температурасын кармап берип атабыз. Кадимкиле. Ооба, мына көбөйүшү жакшы эле. Жылдырганыңызга канча болду? Бул жака жылдырганыма 3-4 ай болуп калды окшойт бул. Мына айым аз-маз эле таштап койгон эле бул жергечи. Ошо клиентке неме болуп калса деп мына. İşte основной масса наракта. Чоң масса. Эми бул жерде баягы почоктор таштап неме кылып турганы аз-маз. Клиенттерге үйдүн алдынан дароо бере койгонго дегиз? Ооба. Туугандар, мына өтө кааласаңыздар сөл жыланды ушул жерден алат экенсиздер, кааласаңыздар биогумус алат экенсиздер да. Ушундай экен. Сөл жылан ичинде экен бүт элечи. Бул бүт эле баягы энелери окшойт. Ооба, энелери. Ичинге таштай тургандары. Ошондой. Жакшы. Эми бул жакта таяр биогумус бар, аз-маз ошону көрсөтөт. Эленген, ооба. Прямо талага салына турган. Бул эми ээлегениңиз бул 1 жылдык сиздин менетиңиз да азыр, туурабы? Ооба, ошондой. Жүрүңүз, келели, көрөлү. Анасы. Кана жүрүңүздөр, туугандар, өзүңүздөрдү биз менен чогуу процессти көрүп жаткандай сезиңиздер. Айбек аганын үйүндөбүз. Бул жака ээлеп бөлүп койгон турбайсызбы? Ооба, мына. Ээлеп баштадык. Машалла. Ушул мына таяр биогумус ушундай болот мына. Готовый. Алып барып эле салсак болот. Ооба, сразу салынат. Кургап кеткен болсо болбой калат. Ошо нымдуулугу болуш керек обязательно. Атайын бетин жаап коет экенсиз ошону. Ошон үчүн бетин жаап кармалат, ушундай кармалат. Анан ушундай нымдуулукта даярланат да, муну кургатып эме кылса күч кетип калат. Бул эми канча килограмм бар эми бул жериңизде даяр азыр? Эми килограмм билбейм, бир 200-300 килограмм болсо керек. Заказ бере турган болсо даярдап бере берет экенсиз. Ооба, эми ошо, эми баштап атабыз ушундай. Жакшы экен да. Саттык. Эми муну основной өзүмө, основной ошо дыйканчылыктарыбызга. Эми клиент болсо сатабыз. Болсо. Өзүңүздөн ашса дегиз. Өзүбүздөн ашса, биогумусту өзүбүздөн ашса сатабыз. Бирок сөл жылан өтө көп. Сөл жылан көп. Өтө көп. Сиз баягы сөл жылан сатабыз. негизги бөлүгү бул тетиги жакта дедиңиз? Ооба. Ал жакта таштап койгонсузбу сөл жыландарды? Ооба, ошол жака чоң партия ошо көңдөрдү ошоко заготовка кылганбыз. Свежий көңгө болбойт. Информация, кыска информация болсо берип өтөбүз. Кызыккандар болсо сөл жылан алса, основной үйрөтөбүз. Билгенибизди үйрөтөбүз. Эми ушунча көңдү биогумусту нелерге иштетесиз? Не бактарыңыз бар Айбек? Биздин эми анар багым бар, основной анарга салабыз деп ушуну ишти баштадык. Анан ушу клубника көп жылдан бери клубника эгебиз. Өзүбүздүн местный сортторду эгип келдик. Черный принц, кобра деген сортторду эгип. Аз-маз ушудан нан таап жеп жүргөнбүз. Бирок азыр мына жаңы сорттор чыгып калып, европейский сорттор. Баякы акыркы чыгып жаткан. Ооба, ошондой акыркы чыккан баякы Европалардан алып келип, Россиядан эме кылышып атат, ошо Россиядан көчөт алып келишип, көбөйтүп сатышып атат. Ошол жерден алып келип биз көчөт көбөйтүп, ушу клубниканы жолго коюп атабыз. Ошонун эсебинен основной ошо клубникаларыбызга салабыз деп даярлап атабыз. Основной клубника. Клубника. Анан анар бактарыңыз бар. Анар бакка ошо. Канча түрү бар эми сизде азыр клубниканын? Азыр бизде 4 сорту бар клубниканын. Европейский сорттор баары Россиядан, Краснодарский крайдан келген көчөттөрү. Ошол жерде көп. Баякы биз базардан көргөн баякы чоң-чоңдор дем бар, кып-кызыл болгон.
transportabilniy deb qo'yadi, boya qatu bo'ladi nimasi, Mөмөсү cho'ng катуу bo'ladi, kalibrovkasi cho'ng bo'ladi. Дамы дагы башкача, сактоо мөөнөтү дагы жакшы болсо керек. Damı эми Россияда клубника жегендер, Россиянын клубникаларын жегендер билет, дамы биздикиндей болбойт, Россиянын клубникаларын. Туура. Көчөттөрү туура Россиядан келген, бирок биздин Кыргызстаныбызда пышкан күндүн нурунда пышкан клубника бар Россиянын клубникасына окшобойт. Өтө ширин болот. Эмеге дегенде биз өзүбүз эгип, бир жыл эгип, мөмөсүн жеп көрүп, ошодон келип чыгып сүйлөп атам. Айбек, анда клубникага чейин мен ушул жерден биогумусту бүтүрүп коеюн. Эми азыр могул жерден эленген даярын көрдүк да. Ооба. Сатасызбы негизи? Клиент болсо сатабыз. Клиент болсо сатасыз. Даярыны канчадан сатасыз? Сөл жыланды канчадан сатасыз? Анан мындай кеп кеңеш алып турсак, консультация алып турсак болобу дегендей. Ооба, консультация колдон келишинче беребиз. Основной мен дагы ушу YouTube'дан көрүп, кызыгып интернеттен көрүп кызыгып неме баштаганбыз. Информация өтө көп YouTube'да. Кыргызстан, Өзбекстан, Россия кылып ошондой информациялар көп. Биогумус эми 20 сомдон деп сена койду ошо. 20 сом, 25 сом ошондой сатылып атат азыр. Бул даяры. Даяры ооба. Сөл жыланга 200 сом сена койдук. Сөл жыландын өзүнө 200 сомдон сатасыз. Субстракт деп коет, баягы ошо көңү менен сатылат сөл жылан. Ошо көп жеринен, тандаган жеринен ошондон салып тартылат. Бул 5 сезонный иштейм, туурабы Айбек, сөл жылан? Круглый год иштейт. Мына азыр любой адамдар кышта дем алып атат, дыйкандар, мына клубникалар уктап атат, көчөттөр бар жок дем алып атат, немелер иштеп атат. Сөл жыландар иштеп атат, кышы бою иштеп атат деңиз. Только анын шартын түзүп бериш керек. Кышта секинирак иштейт, көбөйүш азыраак болот. Бирок шарттарын түзүп берсе, тез көбөйүп, кышта дагы. Мен азыр көрүп келдик, ошо көбөйүш дагы өтө жакшы болуп атат. Эмеге дегенде күн ысык болуп атат азыр. Туура, бул эми Аравандагы Кыргызстанда эң эле ысык район болгондугуна байланыштуу. Биздин шартыбызга өтө жакшы туура келип атат. Клубникадагы мына анар бар, бизде мына кулпуна ушулар полный, бизде Араванда эми Кыргызстан боюнча почти менимче эми дагы билбейм, биринчи бизде пышат любой нерсе. Туура айтасыз. Ысык терге биз ошондой. Туугандар, биогумусту дап-даяр, эленген даяр биогумусту сиздер 25 сомдон калганынын келишим баада алат экенсиздер. Сөл жыландар 200 сомдон экен, аны дагы сүйлөшөсүздөр. Өзгөчө Аравандын тургундары башкача ыкмалары менен Айбек ака баштаптыр. Буну сиздер көргөн болсоңуздар YouTube'да аны ямага салышат, үстүнө жабышат, кышындасы мына ушундай кароо беришет. Айбек ака үйдө эле, үйдүн жанында почок менен үстөлөрүнү жабып, кадимки эле кароодо экен. Мына ушундай жолдор менен дагы ыкмалар менен да карасак болот экен. Анан бир нерсени айтып өтүп кетиш керек. Азыр данный моментте мына мен өзүм бакка дагы, кулпуналарга дагы дары иштетпегеним үчүн ончо сенасын билбейм, бирок билгендер көп сүйлөп атат, өтө кымбат болуп кетти. Баягы азот, мочавина, химиялык немелер, дарылар. Буларга салыштырмалуу бул биогумус табигый органика бул. Бул жерди деле семирсе керек. Ооба, өтө жерди семиртет. Анан клубникага салына турган болсо, азот, мочавина салына турган болсо, бул эрип кете турган, баягы жумшак болуп калат да, азот, мочавиналарчы баягыда. Бул органика, адамга зыяны жок. Даже бул Россияда, чет өлкөлөрдө органический деп баягы сеналар отдельный болот экен, магазиндердечи. Туура. Бул эми биздин угушубуз боюнча дагы Айбек азыр Европада азоттон, мочавинадан четтешип, бардыгы ошол биогумуска, органикалык жер семиртиштерге өткөнү белгилүү болуп жатат. Ишиңизге ийгилик Айбек. Биогумусту мындан деле көбөйтө бериңиз. Жанакы негизги бөлүмгө өтсөк болобу? Ошол жака өтсөк болот. Ал жактан өтсөк болот. Мына жерде кандай болуп калды? Эми арада ошо кулпуна жөнүндө сүйлөп өтсөк, муну основной биогумусту ушу өзүбүз дыйканчылыкка иштетебиз деп баштаганбыз. Ушу кулпунайды дагы жолго койгонбуз. 4 сортун алып келип көбөйтүп атам. Клубниканы. Сирия, Алба, Азия, Клери 4 сорту бар. Бул жер мен коргондо мына Сирия сортун эгип койгом. Да көрүнүшү азыр, конечно, азыр көрүнүшү жакшы эмес. Туура. Эми булар азыр уктайт деп коет, ошондой уктайт. Бирок мындай жол менен эгилбейт өзү клубника. Биз эми муну ошо ошондой жол менен эккенбиз. Азыр мына маточник деп коет, ошо көчөт жолунда эккенбиз да. Көчөт багытында. Өзү мына ошто зармас этишип атат, баягы Алишер семинарларына барып катышып, эме кылып көп нерсени үйрөнүп атабыз. Бизге устаз болот. Кайсыдыр бир мааниде.
Бул жер азыр мына көчөт багытында эгилип атат. Матышник деп коет. Ошон үчүн мына жерге эле эгип, будан көчөт алып, өзүбүз башка жерлерге көчөт эгип, ушундай көбөйтүп атабыз. Көбөйтүп атасыз. Булардан да ошо август айында эгилет. Июль-август айларында, июль-август-сентябрь айларында эксе боло берет. Кечки жайда эгиш керек экен да. Ооба. Кассетага таярлап, эми биз кассета эгебиз немеге, подпленка кылып баягы мөмө багытында эге турган болсок, кассетага подпленка кылып, капельный жолдору менен ошондой кылып неме кылабыз. Азыр мына жөн эле сугарып, көчөт багытында үчүн ушундай кылып карап турабыз мына. Көчөт алынат основной. Көчөт основной азыр. Азот мочавине колдонбой атасыз. Жок. Акыркы убактарда. Жок. Только ушул биогумус менен эле. Жок. Бул только биогумус. Чөнтөккө деле жакшы экен да. Конечно. Арзаныраак. Эми 20 сомдон 25 сомдон сатып алып салгандар олар азмаз ойлонуп калат, кымбат тура. Бирок ушуну мен айтайын дегеним, основной ушу биздин Аравандан болобуз, эми Араван эли, основной башка жерде Кыргызстанда вообще-то чарба өтө көп бизде. Ушу үйүнөн бир малы бар, кою бар, ошодон чыккан көңдөрдү эле ушу топтоп туруп, кичине сөзүн алып таштап койсо, ошо көбөйүп, өтө тез көбөйөт бул. Жетет деңиз. Көбөйүп кетип туруп, бул бизнес болуп, бирөө биогом сатып, сөзүлөн сатпаса дагы эле мен дагы ошо менен эле баштаганмын өзү. Хотя бы өзүнүн тамаркасында жетерлик менен чыгарып алса болот да. Жакшы. Кулпунайларыңыз кайсы жакта бар дагы Айбек? Кулпунай тамарканын аркасында бар, ошондо көрсөтөм. Өтсөк болобу ал жакта? Ооба, кана жүрүңүз. Жүрүңүздөр, туугандар. Айбек акамдын тамаркасын өтөлү. Баягы сиздерге айткан 4 сорту бар деген негизги тарапка өтөбүз. Кулпунайлардын түрүн көрөлү, кандай ыкма менен көчөт алып жатат, өстүрүп жатат. Алдыңкы түрмөктө көрөсүздөр. Аравандабыз, Чек-Абаддабыз, Кызырабад айылындабыз. Туугандар, жүрүңүздөр. Жүрөбүз Айбек ака. Тети ортосуна кирсек болобу? Болот. Мына жаңыз бул кулпунай эми. Ооба, ушул кулпунай. Буну туугандар сиздер көрүп ойлошуңуздар мүмкүн, январь айында эми кулпунай кандай көчөт болот эле депчи. Алдыңкы түрмөктө көрөсүздөр. Кулакты төшөп туруңуздар, экранга жакыныраак олтуруңуздар. Айбек, айта бериңиз. Ушул кулпунайларыбыз эми былтыркы жылы ушу август айында эгилген. Бул 1 жылдык кулпунайлар экен да эми. Жок, 2 жылдык айтканча. 2 жылдык. Өткөн мына жыл эмес, 21 эмес, 20-жылы август айында эгилген. 21-жылы август айында ушул жерден көчөт алып, өзүбүздүн бир жер тайрлап койгон элек, ошол жерге эктик, аз 45 сотик жерге эктик. Ушул жерден көчөт алып. Көчөт алып. Ооба. Бул эми канча түрү бар? Жанагы сиз айткан ушул жерде азыр 3 сорту бар. 4-сорт үйдүн ичинде Сирия сорту үйдүн ичинде эгилген. Мына бир агатты өзүбүз специальный мына помидор эгип, аден граница кылып мекип койгонбуз, белгилеп койгонбуз. Мунадан жагы Клери сорту мынабы. Клери. Мына ортодо Альба сорту бар. Чекеде Азия сорту бар. 3 сорт бар ушул жерде. Бул жерде 3 сорт экен ал. Ооба. Эми ошо көчөт багытында эгилгендиги себептүү азыр эрте жазда мына чөптөрүн тазалап, чабып, мөмөсүн алабыз да, кийин көчөткө коебуз дагы. Будан көчөт алып, ушул кызыккан адамдар болсо көчөтүн сатабыз. Машалла. Бул кулпунайлардын туугандар 4 түрү бар. Бунун көчөттөрү сатылат. Көчөт багытында Айбек ага үйүндө, тамаркасында өстүрөт экен. Ушул кичинекей жерден эле көчөт алып 45 сотка эктиңизби? Ооба. Андан сырткары сатып атасыз дагы, аркы берге туган урукка. Эми өткөн жылы көп сатпадык, основной өзүбүз үчүн эгилген. Азыр сураган өзүбүзгө караштуу адам бар эле, ошого азмаз саттык эми. Бул баягы алдыңкы түрмөктө сиз менен сүйлөшкөн бай чоң кулпунай да эми. Кызыл, каттуу. Ооба. Муну видео съемка тартпаган экенмин, өзүм өткөн жылы ошо пышканда азмаз неме кылып койгонмун. Мен бул жака сүрөтүн деле чыгарып коеюн Айбек ака, бери тартып. Ошондой чоң болот, транспортабельный деп коет, катуу болот да. Эми азыр базарга чыгып калды азыр. Ош территориясында уже көбөйүп, алишер көчөттөрүн сатып атат, элге түшүндүрмө берип, неме кылып атат, үйрөтүп атат, мына семинарлар болуп атат. Балаган кылып, подпленка кылып, капельный кылып неме кылына турган болсо өтө жакшы, сентнери жакшы. Жакыныраак келейин анда Айбек. Мен сизден бир четинен сурай берейин. Бул эми мына бул 2 жылдык көчөтүңүз азыр. Ооба. Турган. 2 жылдык көчөт. Ушулар мына биринчи жылы 2020-жылы эгилген көчөт ушулар. Ушулардан 2021 жылы анан эрте жазда мына усиктер деп коет, ушу усиктерден чыгарып көчөт көбөйгөн бул жерлерге. Көбөйгөн анан көчөттөрдү алып барып эккенбиз. Мына кичинелери ошо көчөттөн койгон чалалар же болсо августтан кийин чыгарган
усиктерден чыгарган көчөттөр мыналар. Усик дегениңиз демек Усик бул дегени мына бул ошо. өскөндөрү. Ооба, мына шундай болуп көчөт ушундай жол менен көбөйөт мына. Мына Мына тугандар. мындай болуп көбөйөт. Мыналар ушулар көчөт мына. Өзүнүн тамырынан эле өсүп туруп таштап кете берет экен да. Ошо мына немесинин ичинен чыгат, мындай усик болуп чыгат да, бул чыккандан кийин мына жерге тийсе, мына өзүнүн мындай кайрылган жери болот да ошондой. Ушул жери мына жерге ушундай кичине жерге тийип калса эле, нымдуулук болсо, сразу өзүнөн тамыр атат да, бул көчөт болуп көбөйүп кете берет. Бөлүнүп кете берет. Бөлүнүп кете берет. Анан муну алып кассетага отургузуп, биогомустан салып кассетага. Ушуну кассетага отургузуп, ушудан көчөт алынат. Бул бир эле түбүңүз демек бир чачыраган болсо, тийген жеринен чыгарып кете берет экен. Ошондой. Бир түп канчага чейин кассета ошол көчөт бере алат Айбек ака? Эми ону тек койсо өтө көбөйүп кетет, бирок мына биринчи, экинчи усиктердин астынан алыш керек немеге? Көчөткө. Ошондо эми мына чоңураак боло турган болсо эми мунун эсеби жок. Бир 20-30, 40-50 да ошондой да чейин алса боло берет. Туугандар, Тез көбөйөт. мына бул көчөт 2020-жылы отургузулган көчөт экен. Мындан карасаңыздар байкап, бул кеткен. Усик дейсизби мунаны? Усиктер. Усик кетет экен дагы, мына караңыздар байкапчы. Бул жерден уже биринчи көчөттү бериптир. Мындан дагы өсүп кете береби азыр? Ооба, бул жакшы күчкө кирип алгандан кийин бул өзү дагы бир усик чыгарат да, bundan дагы бир көчөт кете берет. Ошондой Азыр эми сиз муну аласыз дагы кассетага отургузасыз. Ооба, кассетага отургузулат. Август айында эми июль-август айларында ошондой кассетага отургузулуп, башка жерге эксе болот. Бул айланага чачырап кете берет экен Ооба, ошо. чачырап кете берет. Бирок эми баягы подпленка кылып эгиле турган болсо, алар жерге тийбей турат да, баягы пленка бар эмеспи? Ошонун эсебинен жерге тийбей турат да, ошонун усиктерин кесип алып, ошо кассетага отургузуп, ошондо көчөт кылынат. Ошо бир сатып алган адам муну мага окшоп азыр сатып алынат да, анан кийин өзүнөн өзү көбөйт. Мына сөл жылан дагы ошондой. Бул клубника дагы ошондой. Муну эми отоп жана башка кылып туруш керек да. Ооба, эми муну азыр көчөт багытында үчүн ошондой отоп, чабып ушундай кылып турабыз. Бирок мөмө багытында боло турган болсо, муну отоп, чабып туруштун кереги жок. Муну интернетке кирсе информация толтура, баягыдай пленканын астында болот. Чөп чыкпайт пленканын астында. Бул эми мөмө багытында деп калдыңыз Айбек ака. Бир эле түбү канча жылда күчкө кирет, канча килограмм же граммга чейин кулпунай берет? Бул июль-август айларында көчөт эгилишти баштайт. Эртерээк эгилсе, кийинки жылы түшүмү жакшыраак болот. Кечирээк эгилсе түшүмү азыраак болот. Июль-август айларында эгилип кала турган болсо, кулпунай көчөт ошол жерге эгилип кармап кала турган болсо, балаган кылып, подпленка кылып карала турган болсо, апрель айында пыша баштайт. Же открытый грунтка эгиле турган болсо, май айында пышат. Ошондо 20-25 сантиметрге бирден эксе боло берет. Ар бир түп кулпунай биринчи жылы 300-350 граммдан средний ошондой мөмө берет. Центнер берет. Биринчи жылы. Биринчи жылы. Экинчи жылдан 500 грамм, 600 граммга чейин мөмө берет. Бул бир эле түп. Бир түп. Мына ушул сиздердин көчөтүңүздөр. Ошондой. Бир эгилген кулпунай 3 жылга дейин мөмө берет. Андан кийин уже жаңылаш керек. Анан кийин жаңылаш керек. Өзүнөн көчөт алып туруп эле буз башка жерге эгип ошондой кылыш керек. Бул помидор, бадырың, башкаларга салыштырмалуу жакшы жери. Бир сатып аласыз, бир көчөттү 3 жыл пайдаланасыз, анан ошодон канча көчөт алып алса болот, көбөйтүп алса болот. Сизге окшоп. Ооба. Бөлүп. Кассетага. Мен да 30 сомдон алганмын, ар бир немени көчөттү 30 сомдон алган болсом, например, 1000 та көчөт алган болсом 30 миңге ошодон азыр мына канча үчтүк болуп кетти. Мындан бул жерден чыгарып сиз баягы 45 сотиңизге жайгаштырдыңыз. Эктиңиз. Көбүрөөк эгем деген адамдарга, конечно, кымбат түшүп кетет, көчөт сатып алып эксе. Ошон үчүн биринчи жылга аз-маз сатып алып, эгип, кийинки жылга көбөйтүп, анан көбүрөөк объемга эксе болот. Бунун көчөтү деле, демек, түшүмү деле пул экен да. Ооба, түшүмү пул, көчөтү пул, билген адамга жасаган, көчөт жасаган. 45 сотиңиз кайсы жакта эми? Ушул эле жерде? 45 сотик эми башка жерде, үлүш жерлерде, өзүбүздүн. Аныз мөмөгө кире элекпи? Жок, ол август айында эгилди, мөмөгө кире элек. Эми мына кийинки жылдан мөмөгө кирет. Болот экен, эми? Августта 1 жыл болот. Августта, мына майдан пыша баштайт да. Жакшы. Бунун көчөтүнү эми сатасызбы? Мына көчөт барбы сизде даяр?
Hazır dayar köçöt. O dayar köçöt çok bizde. Bu eki nimede bolat? Kulpınaydan eki bölükte bunday nime bolat da remontant dep koyat. Kruglый год pişa turgan nime sortlar bolat kulpnikanın. Bular bizdin arabanın jergesinde onça жақсы nime emes, ıssık öte күчтүү bolat. Oşon esebinен kruglый год pişkanga жақсы emes. Oşonda sort ekкен жақсы emes bizge. Oşon üçün biz tandagamız mına sortlar bir жылda bir жолу pişa turgan sortlar. May ayında pişat da 1,5 ay 2 ayda mömös tügeyt boldu. Oşo boydan kийинки жылга berет. Oşon esebinен ремонтный sortlardı ekse bola beret. Erteң жазда. Aprel aylarında ekse bolat. Mına sortlardı egiştin paydası jok. Aprelde ekкен menen mömöt berbeyt da sırada. Oşon üçün iyul avgust aylarında o kadar bizde arawanda iyul avgust aylarında çeyin başka nerse egip alıp alsa bolat. Ekinci egin kılıp egilet da. Ekinci egin. Iyul avgust aylarında egip koyulat da oşa maydan sıraz mömösün beret ana. Oşon üçün bizde hazır tayar köçöt jok. Avgust iyul aylarına zakaz berilse zakazga karap dayardap beremiz. Ошол дагы экинчи түшүм катары эккенге. Ооба. Бул жалбырагы деле чоң болот экен мына. Жалбырактары чоң болот ооба. Булар эми тазаланат. Булар эски жалбырактарын полный тазалап салыш керек. Мына бияктан жаңысы чыгат мына. Көбөйүп мына тайынан чыга берет. Мыналар уже экинчи жыл, үчүнчү жыл болот. Мыналар азыр 500 грамм, 600 грамм нөмө берет. Ошондой. Айбек, эми сизге августка заказ беришсе, мага мынча сотка канча кетет десе, эсептеп чыгып бересиз өзүңүз. Ооба. Бир эле көчөт ошондо канчадан даярдап бересиз? Мына ушундай. Эми август айына ошончо бар, азыртан бир сена неме кылыш билбейм. Ушу 30 сом деп неме кылып турабыз эми. Ашык эми сүйлөшөсүз эми мага. Сүйлөшөбүз, заказга карап, көбүрөөк андарга азыраак даярдап беребиз. Сиз эми заказга карап анан иш кыласыз да. Ошого карап, токто мындай бар. Конечно. Эми ону кассетага отургузуп, кассетага бегомуз даярлап, башка немелерин даярлап, кассетага отургузуп, даярлап алгандан кийин ону сатыш керек же эгиш керек да. Туура. Ошон үчүн заказ болсо, ошого карап көчөт даярланат. Жакшы. Биз основной өзүбүзгө алынат. Бул дагы жер бар, эгиле турган ошол жерге эгебиз. Ошодон ашкан клиент болсо сатабыз иншалла. Экрандагы номерлерди көрүп атасыздарбы? Жанатан бери сиздерге чыгарып атабыз. Арабанын чегабатынын кызырабатындабыз. Сиздер мына ушундай кулпунай бизнес баштайм десеңиздер, алдын ала чалып, сүйлөшүп келип, Айбек акабыз менен жүзмө-жүз олтурсаңыздар дагы болот. Заказды берип коесуздар, сиздерге ошол заказга карап, көчөтүңүздөрдү кассетага бөлүп, биогумустарга салып даярдап берет. Мына сиздер көргөн көчөт жайылганын көрдүңүздөр, азыр ушул эле көчөт 500 граммга чейин кулпунай берет экен. Бул баякы биздин өзүбүздүн местный кулпунай эмес, базардан көргөн чоң-чоң кып-кызыл болгон кулпунайлар. Туугандар, 30 сомдон ашык кемине келип сүйлөшөсүздөр, өзүңүздөрчү, же чалып сүйлөшөсүздөр дегендей. Айбек ака, бул жериңиз канча сотук чыгып калат азыр? 3-4 сотук бар. 3-4 сотуктан эле ушул канчайым сотук гектар алаяктуу көчөт алат экенсиз да? Ооба. Ошо 4 сотук болсо 40 сотук жерге көчөт алдык да ошол. Баякы биогумусуңуз кайсы жакта болуп калды? Негизги бөлүк. Биогумус талада, основной масса ошол жакта. Барып көрсөтөбүз. Ошол жака койгоңуз. Ооба. Көрсөк болобу? Жакын эле? Жакын эле. Жүрүңүздөр, туугандар. Биогумуска өтөлү, биогумустун негизги бөлүгүндө дагы сиздер менен сүйлөшөлү. Анарга кайта. Бул жака таштагансызбы Айбек ака? Ооба. Канча сотукка таштадыңыз эми бул жерде? Бул бир 5 сотук жер, бирөөнүн жерин ошо времени пайдаланып турган алганбыз. Ошо бул свежий көң таштап койт да бугачы. Ошон үчүн мына алып келип фермалардан сатып алып келип таярлап койгонбуз көңдөрдү. Муналарды баарын сатып алып келдиңизби атайын? Ооба, сатып алып келип таярлап койгонбуз. Мына чөптүн түбүндө турган немеде полный сөзландар бар ушул жерде. Негизги бөлүк ушул жакта. Ооба. Күз айларында алып келип ушул жерге таштаганбыз сөзландарды. Сөзландарды булардан бөлүп алыштын жолдору баягы ящиктерге көңдөрдү салып, үстүнө коюп, суу мындап коюп коюлат да, баягы ичинде жей турган азыктары түгөп койгондон кийин, жеп бүткөн баягы биогумус даяр болгондон кийин баягы жаңы көңгө өтөт да булар сөзландар. Яшикке. Биз аны яшик эмес, мен өзүм мынандай кылып пияздын каптарын колдонууну оң көрдүм. Буга бир 20 кило 20-30 килодай батат. Жаңы ыкмасы деңиз? Ооба. Мына ойлоп карасам мына тешигинен батат баягы сөзландарчы. Туура. Яшикке эч канча батпайт.
ящик кымбат. А бул неме арзан эле турат сетка. Ушу сеткага эле көңдү салып, нымдап туруп, баягы бегомуздун үстүнө таштаганбыз, сөз жандар ошого полный чыгып алат да. Алып келип мунун үстүнө, мунун ичине таштаганбыз. Бул эми канча калыңдыкта көң таштадыңыз? Муну эми кышка заготовка болгондугу себебинен баягы 40-50 см калыңдыкта таштадык көңдү. Өзү күн ысык багында 20 сантиметрден бийик болбойт ошо. 20-15 сантиметр болуш керек бийиктиги. Бул кыш суукта тоңуп калбаслык үчүн баягы 40-50 сантиметр таштап, анын үстүнө калың кылып мына жалбырактан таштап, мына pakal сакалдар менен жаап койгонбуз. Мына температурасы нормальный болгондугунун эсебинен бул азыр жакшы көбөйүп атат деп ойлоп атам. Ушундай эчтеке деле жаппапсыз да, үстүнө кадимки эле нерселер менен жаап турсуз. Ооба, ушундай жалбырактар мына булар биринчиден баягы ысыктыкты кармап турат. Анан влажность баягы немени да кармап турат, нымдуулугун. Анан бул чирисе бул өзү дагы азык болот деңиз. Азык болот мына. Мындай кылып жеп баштап жеп салат. Бул кандай бул личинкаларын таштап атабыз, иште? Ооба, личинка. Бул мына кыш болсо дагы бунун көбөйүшү өтө тез көбөйүп атат. Жакшы көбөйүп атат. Кышын да суу болот. Ооба. Жакыныраак келейин сиздергечи. Мынакей, сөз жыланч. Жанакы сиздер Айбек агамдын үйүнүн жанынан көргөн жерден бул жака жылдырыптыр. Көрүп атасыздарбы жыландарды иштеп атканын? Мына кичинекелери бул эми баягы личинкадан чыккандары да жаңы. Малектор деп коюшунда кичине личинкалары. Мына немелери бар да, мындай тукумдары бар. Мыналардын ичинен мынакей. Bir штугунан 20 штукка дээр деп сүйлөшөт да ушундай. Бир эле жылан. Ооба. Бир жылан бир жумада бир ушундай неме таштайт. Кокун деп коет, мунучу. Кокун деп коет, ушундай 7 күндө бир ушундай кокун таштайт да. Мунун ичинен ошо 7 штуктан 20 штукка дээр баягыдай личинкалар чыгат. Мунун шарты жакшы болсо, ошолордун может 5-өсү же 10өсү түрү калат да, калгандары өлөт. Шарты жакшы болсо, тез көбөйөт ушундай. Ысык болуш керек кышында, жазында салкын болуш керек. Күздө таштаганыңыз уже нормальный ишке кирип калыптыр да. Көбөйүп уже основной мен көп жерин жеп, даярлап уже иштешип атат мына. Мынакей сөз жылан. Туугандар, биогумус бизнеси туугандар. Караңыздар. Накта органикалык жер семетичкич деп аталат бул. Азот, мочавине алып кыйналбайсыздар. Азыр бактарак өтө көбөйүп кетти, мына жалбырактар. Мунун үстүнө пресс, саман пресс салынган муну. Саман пресс азыр өзүңөр көрүп атасыңар, өтө кымбат болгондугунун эсебинен биз мына жалбырактарды алып келип салдык эле. Бул жалбырактар өтө пайдасы жакшы болуп атат. Биринчиден тазалыкка дагы жакшы. Мына территорияда мына шактарда эгилген теректердин полный жалбырактарын топтоп алып келип, мына бак дарактар бар. Ошолордун жалбырактарын топтоп алып келип үстүнө салганбыз. Бул жактар дагы тазаланып калат. Туура. Бул немелерге өтө пайдасы жакшы болуп атат. Мына жалбыракты өтө пайдасы жакшы болуп атат. Бул эми тез көбөйүп атат. Канча иштейт дагы бул жерде Айбек ака? Бул азыр эми эртең күн ысып кетсе, тез эле жеп бүтүрүп коет булардычы бул жерде. Масса көп, мунун ичинде сөз жандар өтө көп. Тез эле жеп бүтүрүп коет. Дагы мына немелер салынат да, мына көңдөр полный бияка алып салынат анан. Же муну ары жылдырасыз? Же мына көңдү мунун үстүнө салынат, же болсо мунун үстүнө дагы баягыда капка салып туруп, сөз жандарды алып наркыга таштайбыз. Демек, круглый сезонный иш экен да бул. Ошондой, круглый сезон. Токтобойт. Даже круглый год баягы түнү дагы иштейт булар. Машалла. Токтобойт. Биогумусту издеген болсок сизге келе берет экенбиз да, кыздырып аткан иншалла. Ошондой. Бул жагыңызда деле бир канча тонна көң бар окшойт. Бар эми, тоннасын точно айта албайм. Эми заготовка кылганда 30 машина көң заготовка кылганбыз башында. Баалар ошондой эле болот да Айбек, а? Баалар ошондой эле. Сөз жылан 200 сомдон, биогумус 25 сомдон. Аш кемин келип жакшына кылып сүйлөшүп сиз менен. Жакшы. Айбек ака, мына экрандагы номерлерге чала беребизби? Ооба, экрандагы номер. Байланышып келе беребиз, түз эле. Центральный жолдо экенсиз. Ооба, ошондой. Туугандар, өзгөчө Араван жергесиндеги биздин көрөрмандар, тургундары Аравандын.
сиздер мына ушундай биогумус бизнесин баштайм же кулпунай бизнесин баштайм десеңиздер, экрандагы номерлерге чалып, Айбек агабыздын үйүнө келип, кеп кеңеш консультация алып, көчөт кааласаңыздар, биогумус кааласаңыздар, сөл жылан алып кетсеңиздер да болот. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буйруса, экинчи бөлүктө анар бизнесте Айбек агабыз жылына канча тонна анар алды, кандай көчөттөрдү өстүрүп жатат, мына ушул тууралуу маек кылабыз. Жүрүңүздөр.